Путин Атамбаевка болушуп, Садыр Жапаровка эмне деди? Өздүк булагыбыздын билдиргенине караганда Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу камактан чыгаары күтүлүп, ал ортодо чек ара чатагынан согуш чыгып кетип, бул процесс жылдырылыптыр. Негизи экс-президенттин саламаттыгы начар, бирок духу бийик экен. Кремлдин колдоосу менен эркиндикке чыгаары, Москвадан дарыланары күтүлгөн керебезеби? Азырынча абакта жатуу мөөнөтү узартылууда. Балким жакынкы күндөрү бошойбу? Дагы бир божомолдоо алганда, Россия Федерациясынын президенти Путин Тажикстандын кол салуусуна салкын карап, Кыргызстанга болушпай койгону Атамбаевдин маселесине байланыштуу. Бийлик Кремлдин суранычын укпай койгон үчүн саясий кырдаалдын татаалдашуусуна негиз түзүлдү. Асыр эсе жакынкы күндөрү көп кызыктардын бети ачылмакчы. Булак Азия News гезити. Роза Отунбаева тажиктер үчүн кыргыздардан акча чогултуп жүрөбү? Мындай пикирин журналист Рыспек Өмүрзаков өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Эмне үчүн Отунбаеванын демилгелеринин көбү кыргыз элине каршы? Баткен жергесине кирип, карапайым элди атып, кырып койгон бандит тажиктердин 1999-2000 жылдары Кыргызстанга кирип келген эл аралык экстремисттер жана террорчулардан айырмасы деле жок экен. Бирок мен айтайын дегеним башка. Ар кайсы жерлерде, базарларда, соода борборлору, көчөлөрдө, автобекеттерде, вокзалдарда, коомдук транспорттарда Баткенде жабыр таткан мекендештерибизге жардам чогулткан жаштарга рахматыбызды айтышыбыз керек. Жаштарыбыз өздөрүнүн жарандык милдетин аткарып жатышат. Ал эми интернационалист боло калып, бир тууган тажик элинин Баткенде жабыр таткан тажик жарандарына кыргызстандыктардан акча каражат чогулткан Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун иш аракеттерин кандай деп түшүнүүгө болот? Ошондуктан жөн эле суроо туулат. Роза переходка качан жөн эле отурган күнү келет? Бул суроо убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрүнө да тиешелүү деп кошумчалаган Өмүрзаков. Булак Аргумент KG.